5 убак намаз окуган болсо жакшы экен. Аллах субхана таалага ошо ибадатын улап намазын окуй берсин, ибадатына бекем болсун, ошо намаздарын убагында окусун. Жана башка парз болгон ибадаттар убактылары келсе, аларды да так аткарганга аракет кылсын. Жана ошо менен биргеликте эмне кылыш керек адам баласы ушундай кыйналып аткан учурда Аллах субхана таала дуа кылыш керек, көп жалдараш керек, сураш керек жеңилчиликти намазда жана башка учурда. Жана ошондой эле зикир менен, жалпы зикир менен, ана истигфар менен көп алек болгон болсо, адам баласынын кысылуу ушундай жаман нерселер кетет. Көп Аллах таалага зикир кылыш керек да. Мисалы субханаллах ва бихамдихи жо субханаллахил азим. Субханаллах ва бихамди субханаллахил азим. Ла хавла ва ла куввата илля билля деп жо субханаллахи ва алхамдулиллахи ва ла илаха илlalloh Аллаху акбар деп. Ушуларды көп айтсын, истигфарды көп айтсын, астагфируллаха деп. Анан ошондо Кудай таалага кечирим сурай берген болсо, адам баласы жеңилдейт. Ибадаты менен биргеликте. Куран окуса да жакшы, менимче арабча билип Куран окуганды биле турган болсо, же болбосо үйрөнүп алып окуган болсо. Алла таала айткандай, бул Алла тааланын зикри менен, ибадаты менен адам баласынын жүрөгү, ошо жүрөктөр жеңилдейт, рахат алат дегендей. Ошол нерсе менен биз жеңилдешибиз керек. Анан адам баласына ошо менен биргеликте күнөө иштерден да алыс болуш керек. Кээде күнөөнүн таасиринен адам баласы жүрөгү кысылат. Кыйынчылыкка учурайт. Эми азыркы убакта күнөөнүн эшиктери толтура эмес менен жөнөкөй эле нерсе мына колдогу эле телефон сотка адам баласы бир эле алек саатты эле туура эмес жака колдоном десе колдонуп коюшу ыктымал. Маңдайында интернеттин баардык түрү бар. Ошол жерден жаман нерсени көрүп коюп, же болбосо музыка, арам нерселерди угуп же көрүп койгон болсо, бул да күнөө, адам баласын алсыратат, жүрөгүнө таасир берет. Ушак, мисалы ушакташкан болсо, бирөөгө көрө албастык кылган болсо, бирөөгө кек сактаган болсо, бирөөгө зулумдук кылган болсо, бирөөгө жаман айткан болсо, ушунун баары тең күнөө да. Адам баласынын алсыратып жүрөгүнө таасир этет. Мына ошонун баарынан тазаланганга аракет кылыш керек адам баласы. Канчалык тазаланып, ибадатына бекем болуп, ошону умтула берген болсо, жанагындай кысылуулардан сактанат. Ана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп кеткен дуалары бар. Ошолорду айтып жүрсүн. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хазани вал аджзи вал касал депчи. Аллах таалага дуа кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах таала мени кайгы кападан деп, алсыздыктан, сараңдыктан сакта деген дуалары бар. Ошолорду айтып, өзүн дарылап, аракет кыла берсе, иншалла жеңилдеп калат.